Дорунбек Садырбаев. Самын. Азык-түлүк менен кошо бир бурчунда күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү майда чүйдө буюмдарды саткан чоң дүкөн биз жашаган үйдүн жанына жайгашкандыктан айерге Букеш өзү барып, же үйдөгү бала чаканы жибере коюп жүрчү да, өзүм сейрек каттай турганмын. Баягыда Букеш телефон чалып, кызматтан кеч кайтам, балдарга сүт, чай чамарек алып кое аласыңбы? Дегенден эртерээк келип дүкөнгө түштүм. Айткандарынын баарын алып жаңыдан чыгып келатканымда дүкөндүн берки темир тезек сатчу бөлүмүндө котолошуп турган жоон топ кишиге көзүм түшүп калды. Табылбас бирдеке келген го. Албасам да аялыма айта барармын деген ой менен кезек күтүп турушкан жигиттердин катарына кошулдум. Киши кызыга турган деле эчтеке жоктой. Бирок прилавканын ары жагында гана капырай, көргөзмөгө иленген сүрөттөн жаңы эле түшө калгансыган жакшынакай кыз элпектик менен айырдегилердин узаткан тыйындарын эсептеп, 2-3 тоголок туз, балтанын сабы, мык суургучу же самын узатат да, жароокер жылмаюусун андан кийинкиге бурат. Эмне эле кезекти жалаң жигиттер турушат десе, береги кыздын жамалына аркандалып алышкан тура. Аңгыча мен сизден кийин болоюн деп жаш жигит мени жөөлөп туруп калды. Эки көзү кызда. Барган сайын кезек күткөндөрдүн катары өсө берди. Баарынын тиктегени жанагы кыз. Ырас эле турган турпаты, кыймыл аракети, өңү түсү бир көргөндүн көөнүн тойгузуп, шилекейи нагызар, гер маралдай керилген сулуунун сулуусу экен. Сизге эмне керек агай? Капырай, үнүнүн жагымдуулугучу. Ушундайда телегейи тегиз. Ал экөөбүздүн көзүбүз урунуша түшкөндө жүрөгүм ойдолоп кабынан чыгып кете жаздады. Оозума алхамдуу кирбей жалдырап карап тура бериптирмин. Кыз көзүн күлмөңдөтүп, мага эмне керектигин кайра сурады. Самын, дедим апкарган бойдон. Самын, кир самын. Канчаны? Бирдеке дегендей болдуңузбу? Кажылдабай тургулачы. Канча самын аласыз? 5ти. Ылажы болсо ар бирин өзүнчө ороп берсеңиз. Кошуналарыбызды ала келдешти эле. Кыз жароокер калыбынан жазбастан айтканымды аткарды. Карындаш дагы деп келатканымда менден кийин тургандар уюлгуй түшүп мени кезектен чыгарып салышты. Мунун куусун көр. Тим койсо кечке тургусу бар. Кана башкаларга жолтоо болбой жолуңа түш. Кап, дидарын тое карай албадым да. Ушул жашка келгени мындайды учурат элек болчумун. Деги адамдан жаралган неме болду экен. Кошсо дагы, эртең дагы келем. Эртең да самын сатып алам. Ошондо онду албасамбы? Деп жолума түштүм. Ой, мынча самынды эмне кыласың? Деди Букеш алып келгендеримди иргеп жатып. Үйдө 3 тоголок кир самын турбайбы? Мен бир аз сөз таба албай мукактанып турдум да, кереги тийип калабы деп алып койдум эле. Үйдө бар экенин кайдан билдим? Деп кутулдум. Эртеси кызматтан Букеш экөөбүз тең кайттык. Каяка? Деп сурадым анын каяктадыр камынып жатканын көргөндө. Дүкөнгө нан алып келгени. Мен эле барып келейин. Кудай жалгасын, аялым кубанып кетти. Кез-кезде ушинтип каралашып турсаң. 1 сааттан кийин 2 бөлкө нан, мык суургуч, балтанын сабы, 10 тоголок кир самын көтөрүп келгенимди көргөн Букеш каткара күлдү. Ой, бул эмнең? Же сен быйыл самынга жут болот экенди уктуңбу? Антип эч ким айткан жок, дедим шек алдырбай. Бирок самын керектүү буюм. Илгери согуш маалында бир кесим самын 1 кило нан менен 1,5 кило майдан кымбат болгон дешет. Азыр Кудайга шүгүр, тынччылык го. Ошентсе да залалы тиймек беле. Жок, өзүм эле барам, деди аялым тор баштыкты талашып. Үйгө самын батпай кетти. Эми алып келбейм, ишенип кой, деп убада кылдым. Мен сага карлашайын деп атпаймынбы? Дүкөндөн чыгып 5 самынымды кайерге катып кетсем экен деп ойлонуп турганымда түз эле мени карай келаткан далдактаган Орозбектин караны көрүндү. Колундагы сеткага 3 тоголок самын салып алыптыр.
Ал учурашууга келбей энтиге айланайын, аялым ушул жакка келатат, момун ала турчу деп сеткасын колума кармата коюп, эчтеке көрбөгөн, эчтеке билбеген кишидей кайкайып басып жөнөдү. Ай Орозбек, муну эмне кылам? Эмне кылсаң ошо кыл. Баш аягы менен сага бердим. Сетка меткасы менен ал, сурабайм, деп Орозбек менден оолак качты. Самын салынган 2 сетканы кармап, эмне кыларымды билбей келатканымда академияда иштеген таанышым Жалил Оропара келип калды. Анын колунда да сетка, элеңдеп эле эки жагына каранат, чекеси нымшып алыптыр. Ай Жалил, деп үнүмдү чыгардым. Я, сен белең, ойрас жолукпадыңбы? Ал мени көргөндө аялы эркек төрөгөндөй сүйүнүп кетти. Ал дагы сеткаңды мага бергени турасыңбы? Дедим мен да үрөйүм учуп. Айланайын, бул жакшылыгыңды унутпай калайын. Тетигинде аяшың келатат окшойт. Ме, акысына муну ал, деп Жалил мени ооз ачырбастан сеткасы менен кошо колума 3 сом акчаны кармата коюп, көздөн кайым болду. 8 сеткага 91 тоголок гир самын салып, 3 балта сап, 6 мыксы ургуч, чөнтөктө 35 сом акча менен үйгө кирип келгенимде аялымдын өңү бузула түштү. Бул эмне? Деди ал көзүн алайтып. Көрбөй турасыңбы? Самын экенин көрүп турам. Бирок муну эмне кылабыз? Кантип эмне кылабыз? Гир жуйбуз, дедим үнүмдү өкүм чыгарып, колум менен гир жууганды туурап. Рас айтасың, гир жуйбуз, деп аялым мени жоошта сүйлөп, кана буларды берге коюп, тамак пышканча газета окуп отура тур, деп мени төркү бөлмөдөгү диванга олтургузуп коюп, өзү ичкериге кабинетке кирип кетти. Бир аздан кийин анын мага угузбоого аракет кылып, телефондун трубкасына бирдемелерди шыбырап жатканын кулагым чалып, жакындап барсам, айланайындар, батыраак келе көргүлө, деди ыйламсырап. Мурда мындай жок эле, 8 микрорайон, 29 үй, 12 квартирада турабыз.